Баштай беріңіз. Бүгін 16 сентябрь күнгі болған оқиғаны барлығыңызға мәлім. Бұл оқиға таңғы сағат 5:20-де башталған. Иманов ким баштағаны бойынша біз дағын көптеген жүктелер болады, ошолар алып шығабыз. Негізінен чегаранын барлық тилкелеринде бирдей башталгандыгын биз эч кандай биз тараптан, Кыргызстан тараптан коңшу өлкөнүн чегарасына биз өткөн жокпуз. Биздин чегараларыбыз өтүп атты жана ошол чабуулдар башталган. Ошол чабуулдарды биздин кайтаруу үчүн биз бардык колубуздан мүмкүнчүлүктөрдү пайдаландык. Ошол негизинде бардык чабуулдарды биз кайтардык. Бүгүнкү күндө азыркы маалда бүгүн 3 жолу жолугушуу болду. Ошол токтотуу боюнча биринчисинде 1 саат токтоттук, экинчисинде 2 саат токтоттук. Бирок токтобостон кайрадан эле өчүп кетип атты. Эми азыр кечки саат 8ден баштап мына саат 4 саат көңүл болду. 11ден 15 мүнөт өттү. Азыркыга чейин кечки саат 8ден баштап толук бойдон баардык жер токтоду. Эч кандай ок атуулар болгон жок. Бирок ошол мезгилде ситуация оор жана эртең же бүгүн кандай болуп кетишине эч ким эч кандай гарантия бере албайт. Ошол мезгилде биз тыгыз байланышта мен ар бир жарым саатта Тажикстан Республикасы ДКМ башчысы Якимов Саймон Саттарович менен тез сүйлөшүп атам. Биз толук бойдон контролдоого аракет кылып атабыз. Азырынча бардык жерде токтоду. Мен менен кошо бул жерде толук бойдон биздин күч структуранын жетекчилери, орун басарлары бар. Бардык жумуштарыбызды координировать этип атабыз. Эч кандай бир кооптонууга негиз жок. Бул эми конфликт деген ушундай экен, бул жерде ар дайым жоготуулар болот экен. Биздин жоготуулар негизинен аскер кызматкерлеринин арасында болду. Ачык айтайын, канча жоготуу болгонун биз дагы деле тактап атабыз, бирок жоготууларыбыз көп, тилекке каршы жарадар болгондорубуз да көп. Ал эми чай жарандардын арасындагы жоготууларыбыз азыраак болду. Аз эле болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз аларды убагында эвакуация кылып алып чыгып кеткенде мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күндө границанын территориясында, Баткен областынын территориясында, Баткен шаары бардык жерлерде биздин жай тургандарыбыздын бардыгын биз чыгарып кеттик. Бул жерде аскер кызматкерлери гана калды жана жай тургандардын азыраак эркек адамдар гана калышты. Калганын бардыгын биз чыгарып кеттик коопсуз жайларга. Азыр эгерде дагы Кудай сактасын, Капыстандагы кагылышуу болуп келе турган болсо, бул жерде аскер кызматкерлери менен гана алар кагылышат. Жай тургандарга эч кандай өмүрлөрүнө зыян келбейт. Алар коопсуз жерде. Бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эгерде Капыстан дагы башталып келе турган болсо, биздин кайтарууга, алар менен аягына чейин турууга бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар жана биз аны жасайбыз. Мамлекетибиздин территориясын, аянтын толук бойдон коргойбуз жана ошого бул биздин түздөн-түз милдетибиз. Андан сырткары мына бир нече айыл кыштактардагылар басып алганга аракет жасашты. Даже кирип дагы келишти. Көптөгөн үйлөрүбүз өрттөлдү, мына ачык айтыш керек. Алар тараптан да көптөгөн үйлөр өрттөлдү. Биз тараптан көптөгөн үйлөр өрттөлдү. Бирок ошол эмне үчүн алар биздин айылдарга кирип келген негизги себеби биздин айылдарыбыз ошол коңшу мамлекеттин жакын, өтө жакын жайгашкандыктан алар биздин айылдарыбызга кирип келүүгө өтө мындай ыңгайлуу болгондо ошол жактан кирип кетишкен. Бирок азыр ушул маселелерди бардыгын чечип уже бүтүп атабыз азыр. Азыр бир гана айылыбыз калды. Бир даже эки айылыбыз калды. Аларды биз Кудай кааласа бардыгын бошотобуз, бардыгын өз калыбына келтиребиз. Ал эми
биздин чагандарыбызга айтып кетели эле, провокацияга алдырбастан, ар түрдүү провокацияларга, ар түрдүү ушак сөздөргө алынбастан, официалдуу гана маалыматтарга ишенип тургула. Биз официалдуу түрдө бардык маалыматтарды бергенге жана ошолорду жеткизип турганга милдеттүүбүз жана аны берип атабыз. Эми жанагыдай дагы бир жолу айтайын, көптөгөн биздин аскер кызматкерлерибиз жабык тартып атат. Себеби алар ошол биздин чек аранын тилкелеринде турушат жана акыр аягына чейин өздөрүнүн мамлекетке элге берген антыны аткарып атышат. Мен өзүбүздүн аскер кызматкерлерине ушул жерде жетектеген жетекчи катары ыраазычылык билдирем жана алардын алдында кайсыл бир деңгээлде туура эмес иш болгондугун биз